Егерде sen vaksina albasan жумуштан айдаласың дептир. Ким десеңиздер, Араван районунун зам акими Мамасаидов Музафар Ташалиевич деген киши мектеп директорлорун коркутуп жатыптыр. Эмне Кыргызстанда ушундай болуп калды. Жана ошондой эле Ак үйдөн салам деп да айта кеткен экен. Видеону толук көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Голосу толук угуңуздар. Ал эми видеого лайк басып, ушул видеороликтен көпчүлүк адамдарга жетип барышына салымыңызды кошуңуз. Жана муну поделиться кылып таратып коюңуздар. Баары угуп көрүшсүн. Анда эмесе биздин каналга туура жазылуучулардын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону басып күйгүзүп коюңуздар. Видеону баштадык. Assalomu alaykum Жақып ағай. Қандай жақшыбы, тешпі? Жақып ағай. Вакцинация мәселе бойынша мектеп директорларының движение жоқ. Манас мектептен 2 айлық өттін. Мектеп директорларын, детсаттарынан сізге анализін жөнөтөмүн. Өзіңіз результатын чарып алыңыз. Давайте өші бойынша чара көріңіз. Мектеп директорлары, если мамлекет саясатын түшүнбөсө кечиресиз. Алармен коштошуш керек. Давайте бұл бардығыз ішіміз. Бізге елдің ден соолугу керек. Елдің ден соолугун ойлоп атабыз. Мен ошондой анализдарды Жақып ағай, бардығын азы мен кылтырып атам, ар бир айыл өкмөт боюнча. Ар бир директор боюнча менде маалымат болот. Ким кандай иштегенин. Бул боюнча андан кийин отдельный разговор болот. Ар бир директор боюнча анализ отдельный болот. Бардығын жеткирип коюңуз. Мамлекеттик администрациянын саламын жеткизип коюңуз бардыгын. Эмне үчүн мындай коркутуулар болуп жатат? Эмне үчүн албасаң жумуштан айдаласың? Же болбосо чет өлкөгө чыкпай каласың? Россияга же болбосо Москвада бир жерде ишканага бара албай каласың? Ошондой эле пенсия ала албай каласың? Мектептерде эгерде сен айлыкка иштеп жаткан болсоң, айлыгыңды ала албай каласың деген бул чындыкка кошуп жатат. Себеби бардыгы практикада жана ел билип жатат ошол нерсеничи. Вакцина алабы, албайбы, бул адамдын өз эрки деп ойлоймун да менимче. Вакцинаны андай мындай түрдүү деп айтып жатышат. Бири болсо алсаң, эгерде сен баары зыян эткен, чеп орнотулат экен сага деп элдин пикири ошондой болуп жатат. Жана мамлекет жактан ошол докторлордун айтуусу боюнча буга эч кандай зыяны тийбейт адамга. Болгону ошо алдын алат деген ойду билдирип атышат. Сиздер да өз пикириңиздерди комментарийге жазып калтырыңыздар.